Аскар менен Иламан Жалал-Абад колледжинде 3-курстун студенттери реалдуу турмушта мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптыгы болгону менен компьютердин алдында башкалардан айырмасы жок. Монитордун алдында эбегейсиз эркиндикти тапкан балдар билим алууга толук кандуу киришип, келечекте чет өлкөнү кыдырып программист болууну каалашат. Келечекке койгон пландар ушул дипломду алсак, ушу дипломдун негизинде немесинде иштеп ушунун аркасы менен иштеп кетсек, жамбап кетсек деген ошол эле ой. Ал 2-курс, 3-курска көчүп азыр келечекте мына программист болом деп кыялым бар, Кудай кааласа. Балдар өз алтынча баса албагандыктан аларды дайым энелери коштоп жүрөт. Башында коомчулук чочун менен кароосу жүрөгүнө катуу тийип, сыртка алып чыкпоо, элден оола кармоо аракетин кылган. Анткени ансызда өксүгөн баланын жашоого шыктандыруу үчүн энеге оңойго турган эмес. Көп жерлерде өзүнчө тартыны, бул балам кандай кабыл алат, кандай көпчүлүк кандай неме кылат деп мен эле өзүм тартынчымын. Кийин карасаң, наоборот, бул балдарды ошол көпчүлүккө кошуш керек экен да. Көпчүлүккө кошсо бул балам биринчи курстарда şu балдар менен общение кылып, балдар менен жүргөнүгө деле сүйүнгөм да. Балам ушул балдарга кошулуп, шулар менен канча басыш турум, общение, ошолорду үйрөнгөн да эми действительно. Анан 2-чи семестрден баштап уже окууга өз жөндөмдү. Ал эми Иламандын апасы баласын жектебей, арасына кошуп, достой эртип жүргөн курсташтарына чексиз ыраазы. Азыр алар мурдагыдай үйгө бекинбей, коомчулукка аралаш башташты. Ата-энелер өздөрүн оңдош керек. Баладан уялбаш керек. Бул баланы Алла Таала берген. Сен Алла Тааладан кыйын боло албайсың. Алла Таала сени көтөрө алат деп берген ушу түшүктү, значит көтөрүшүң керек. Сен милдеттүүсүң көтөрүшкөчү бул. Буну сен милдеттүүбүз, биз Алланын алдында милдеттүүбүз буну көтөрүшкө. Анан кийин сен урукчансың, уят, сени көрсөтпөйлүк, бул нерсе болбойт. Биз тескери мотивация беришибиз керек. Температура жокпу? Ичиң өтпөй атабы? Тишиң оорубай атабы? Значит, алсаң аман. Кичине башкача кыйшыгыраксың, кичине башкача көрүнөсүң, бирок сен абсолютно здоровый адамсың. Сен ден соолугуң 5. Значит, адам кылган ишти сен кыла аласың деп мотивация беришибиз керек. Аскар 2 жылда үйрөнгөн билими менен сайт ачууну көздөп жатат. Ал жерде үйдөн чыкпай жашоодон үмүт үзүлүп бараткан майыптыгы бар жарандарга дем күч, ишеним бергиси келет. Өзү да 2 жыл мурун элдин жардам менен белин операция жасатып, коляскадан турган, тагдырга таарынып үйдөн чыкпай жатып калган учурда апасы ага мотивация берген. Эми башкаларга жардам берүүнү көздөйт. Келечекте ушу өзүбүздүн ушу мага окшогон балдар бар, фонд бар. Ошол балдардын келечеги, ошолордун жашоого болгон максаты болуш үчүн дагы ошончо адамдын немесин карап туруп, анан мен ошого карап мотивация алып окуп, иштеп неме кылып атам, аракет кылып атам дегендей да. Мен ошону кылып кетсем, мисалы, ошолорго бир пайдам тийип калса, мен аркаман же мени көрүп ошолор дагы ошондой нерселерге аракет кыла баштаса, бул коомго мындай биздин аралашып кетип, кийинки коом, ушу кийинки немеде бизге окшогон адамдар мындай мамлекеттик кызматтарда иштеп, мисалы, иштеп жашоого мындай өзүнүн максатын коюп, мындай Кыргызстандын келечеги болчу жаштар чыгышы мүмкүн деген ойда. Алар окуп жаткан Жалал-Абад колледжи өлкөдөгү алдыңкы тажрыйбалуу борбор деп аталган 8 мекеменин бири. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга билим берүү багытында түрдүү долбоорлор тартылып, мугалимдер окутулат. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Жалал-Абад облусу.